СЕ деген категория болуусу шарт. 3009 евро бул 4000 доллардан ашкан айлык болот. Паспортуңузду, айдоочулук күбөлүк жана тахограф кыргыз жарандарын азыр виза жакшы берилип атат. Эң кыска дегенде 2 ай, орточо 6 ай. Чыгымдар жөнүндө айталы. Канча акча кетет деген боюнча. Менин атым Ильяс. 2 жылдан бери Европада оржук ташуучу машина айдап иштейм. Жана ушул видеодо сиздерге да жол жобосун түшүндүрүп бермекчимин. Бул жака ушул жумушка кантип келсе болот. Бул видео менен Кыргызстандагы эле мекендештерге эмес, Россиядагы мекендештерге же болбосо ошол жака даярданып жүргөн мекендештерге да мен кайрылат элем. Россияга баргандан көрө Европага даярданып келип бул жака иштегениңиз алда канча жогору болот. Жумуш жөнүндө айтып баштасам, бул жактагы келүүнүн, ушул жумушка келүүнүн алгачкы бирден бир бул талабы сиздин айдоочулук күбөлүгүңүздө СЕ деген категория болуусу шарт. СЕ категориясы бул деген сизге 7,5 тоннадан жогорку салмактагы оржук ташуучу машинаны чиркегич менен айдаганга уруксат категориясы. Аны алыш үчүн кыргыз мыйзамдарына жараша ылайык сиз деген 21 жаштан өйдө жогору болуш керек жаш курагыңыз, минималдуу талап курагы 21 жаш. Айталы сиз 18 жаштасыз, Б категорияңызды 18 жашта алгансыз, Е категория сизге 21 жаштан уруксат берилет. Анан биздин Кыргызстандагы айдоочулардын арасында ошо жаңылыш пикир бар. Сыны алгандан кийин ошондон кийин Эге 3 жыл өтүш керек. Жок, андай эмес. Бдан баштап эсептелинет. Б категориядан Эге чейин аралыгы 3 жыл болуш керек. Б категорияңыз бар болсо, автомектепке барасыз дагы, тапшырасыз, Эге окуйсуз, анан дагы бир өтө абдан маанилүү нерсени айтат элем. Бул тестти өзүңүздөр өтүңүздөр. Азыр эми Кыргызстанда дагы тестти мындай развод кылып алуу бул азыр мүмкүн болбой калган. Бул абдан жакшы нерсе. Өз күчүңүздөр менен өтсөңүздөр жакшы. Анткени бизде деген эми кыргыздар мындайбыз го, сатып алсам оңой эле, сүйлөшүп алсам, антип алсам, мынтип алсам, жок. Андай нерсе азыр жарабайт да. Ошондуктан өз күчүңүздөр менен окуп алсаңыздар, бул алда канча жакшы болот. Ошол түшүнүктөн негизи эле арылыш керекпиз да. Анткени сиз деген ошол тестти Кыргызстанда өтсөңүз, ошол жердеги алган билимиңиз өзүңүзгө калат. Демек Европага келгенде ошол сыяктуу 90-95 тапкат, ошол эле нерсени бул жактан окуйсуз. А бул жактагы нерсени сиз мындай Европадан мындай развод кыла албайсыз да. Ошондуктан Жолдо Кейчи деген сайтты сунуштайт элем. Ошол менен Унадагы тест берген жер менен Жолдо Кейчиники бул дал келет да. Ошол жактан даярдансаңыздар. Анан бул Европаны сиздер мындай жеңил кабыл алышыңыздар керек да. Бул ишти баштаарда мындай менин колумдан келет, бул оңой нерсе деп мындай өзүңүздөрдү аң сезимиңиздерди тууралап оңой кылып алыш керек. Ошондо чындап эле баары оңой болуп, оңунан чыгып этапына кете берет. А менин колумдан келбейт, же кыйын болсо керек деп эч качан өзүңүздөрдү чектебеңиздер. Ошондуктан СЕ категорияны аласыз. Эми бул экинчи кадамды айтып баштайын. Экинчи кадам сиз Европада фирмаларды издей берсеңиз болот. Демек сизде азыр айдоочулук көрүңүз бар. Бирок Европадагы көпчүлүк фирмалар сиздин датаңызды карайт да, баягы айдоочулук көлүктө. Бул жаңы эле алыптыр, тажрыйбасы аз болсо керек деп ойлойт. Аларга деген мындай 4 ай, 6 айга чейин убакыт өтсө бул абдан жакшы. А бирок ошол аралыкта сиз мынтсеңиз болот. Айдоочулук көлүк алгандан кийин бир аз тажрыйба алыш керек да. Түзгө айдап кете бересиз. Бирок мындай артка парковка кылган бул абдан маанилүү нерсе да. Анткени артына парковка кылуу бул алдына кетүүдөн бул алда канча бир аз кыйыныраак. Сиз деген тигачты оңго бурсаңыз, чиркегич солго кетип калат. Ошондуктан бул нерсени үйрөнүш керек. Бул дагы оңой эле нерсе. Кайра эле оңой деп кабыл алыш керек. Аракетти кылыш керек жана ошонун негизинде оңой эле үйрөнүп кетесиз. Мен ойлойм, Кыргызстандагы тааныштардын таанышы же туугандары болуп атып, бирөөнү сөзсүз табасыз да. Ошонун жанына чыгып, ошол жумушту сезип көрүш керек, ысык муздагын билип көрүш керек. Андан кийин үйрөнгөндөн кийин, өзүңүзгө ишенгенден кийин, мына ошол жанакы 4-5 ай аралык билинбестен эле өтүп кетет. Фирмаларга чаласыз, аны кантип табам десеңиз, бул тапшыруу процесси бул өтө кыйын эмес. Бул башкача сиздер элестетип алгандай, балким элестетип жүргөндөй бул татаал процесс эмес. Аны кантип табам десеңиз, алардын сайттарына киресиз, тааныш билиштер,
Telegram аркылуу группалар бар. Мына ошол аркылуу тапсаңыз болот фирмаларды. Аларды көпчүлүк ошол кадрлар, фирманын кадрлары болот. Ошол жердегилер электрондук адресине же болбосо телефондоруна, сайттарында заявка таштаган жерлери болот. Жана Viber'лер да колдонот, номерлерин тапсаңыздар, телеграмдар болот. Мына ошол жерге сиз документтериңизди тиркеп туруп, бул паспортуңузду, айдоочулук күбөлүк жана тахограф картаңыз бар болсо, мына ошол нерсени тиркеп туруп, жана башка коштоочу документтериңиз болсо тиркеп туруп, мындай өзүңүз жөнүндө бир аз кыска маалыматты жазып туруп жөнөтүп коесуз. Мисалы, менин атым Ташмат, 32 жаштамын, 6 жылдык тажрыйбам бар, сиздердин фирмаңарда иштеген, кызыктармын деген сыяктуу. Бир эле фирма менен чектелип калбаңыздар. Бир 5-6 фирмага жөнөтүп сала берсеңиздер болот. Фирма табуунун жолдорун азыркы айтып өткөндөй телеграм группалардан тапсаңыз болот. Мен азыр ушул видеонун мындай баяндамасына бир телеграм группанын, тайпанын мындай шилтемесин таштап коем. Ошол жака кирип кошулуп алсаңыздар, ал жакта бир көптөгөн пайдалуу маалыматтар бар. Ошол жакта азыркы иштеп жүргөн айдоочулар бар, сиздерге окшоп даярданып жүргөндөр бар арасында. Мына ошол тайпага сөзсүз кошулуп алыңыздар. Эми Европадагы жумуш фирмалардын дээрлик бир баары эле 70%, 80% окшош. Жүргөн жерлери, айдаган машиналары, ташыган жүктөрү баары окшош. Бирок өлкөлөргө бөлүнөт. Мисалы, азыркы ошол СНГ мамлекетинен, КМШ мамлекетиндеги Борбор Азиялыктарды, бул Литва, Латвия, Прибалтика өлкөлөрүнөн, Эстония, мына ушулар, Польша, мындай орто жарык десеңиз Венгрия, Словакия, мына ушул өлкөлөр Борбор Азиялыктарды кабыл алат. Бирок айырмачылыктар деле жок, жана жалпы шарттары бир эле да. Эми маселе жаралып калышы мүмкүн, мындай планда жаралып калышы мүмкүн. Азыр Польшага тапшырганда виза берүү мүмкүнчүлүгү азыр төмөнүрөөк. Ошондуктан мен өзүмдүн жеке сунушумда айтар элем, Литва менен Венгрияга кыргыз жарандарын азыр виза жакшы берилип атат. Мына ошол жактын фирмаларын тандасаңыздар, мындай келүү мындай мүмкүнчүлүгү бир аз жогорураак болот, салыштырмалуу. Мына азыркы ошо жогоруда айтылган өлкөлөрдүн бирини тандадыңыз дейли, анын ичинен бир фирманы тандадыңыз. Ошол фирманын кадр бөлүмүнүн кызматкерлери сиздерди мындай коштоп жүрөт дегенде бардыгын өздөрү түшүндүрүп айтып берет. Чакыруу кагазын жөнөтөт, почта аркылуубу же электрондук форматтабы жөнөтөт. Мына ошонун негизинде сиз элчиликке же консулдук бөлүмдөргө кирип, ошол өлкөнүн Д категорияда визасын алып туруп Европага келесиз. Эми кийинкисин айта турган болсок, бул эң кызыктуу темалардын бири айлык акысы жөнүндө сөз кылалы. Кээ бирде мага адамдар байланышка чыгып калганда, ал деген мындай кантип келүү жолдорун деталдуу сурабай туруп, айлык акысы канча деген суроо да, бул көпчүлүктү кызыктырат. Айлык акы критерийлерге бөлүнөт. Алгачкы күнүмдүк айлыгыңыз бул 65тен башталат жана 90га чейин барат. Ар кайсы фирмада ар кандай. Мисалы 65 деп атканымдын себеби, бул сизди эң биринчи алгач жумушту баштап атканда мындай стажер катары, тажрыйбасы аз айдоочу катары баштап атасыз да, ошого 65 биринчи 4 айлык ошондой алышыңыз мүмкүн. Кийинки 4 айлыгыны 75тен, андан кийин жарым жыл убакыт өткөндөн кийин кайра жалпы азыр Европа боюнча айлыктар 80 евро болуп атат. Мына ошентип 80ден ала баштайсыз кийин убакыттын өтүшү менен. Же болбосо фирмалар бар. Менин өзүмдүн фирмам жакшы жери, бизде антип баштаган силерге бөлбөйт. Сразу эле бизге 80ден берип баштайт. Тажрыйбаңыз барбы жокпу, 80ден кетет ставкабыз. Ар кайсы фирма ар кандай. Бул фирмадан көз каранды. Андан тышкаркы дагы башка критерийлер, бул сиз кандай прицеп тартасыз, чиркегич кандай чиркегич айдайсыз, ошол дагы маанилүү, ошолдон да көз каранды. Мисалы, чиркегичтин түрлөрү бар да. Азыркы мен айдап жүргөн бул шторка бар, шторка деп коет, темп же болбосо башкача аталышы, муздаткычтар бар, рефрижераторлор, тонаркалар, зерновоздор, жанакы кооптуу жүктөр ташыган, АДРлер ташыган немелер бар, цистерналар бар, автовоздор бар. Автовоздордун айлыгы бул абдан жакшы. Алардыкы бир күнүмдүк ставкасы бир 100 евродон көп, 130 еврого чейин барат. 130 евродон алса,
30 күнгө деп коелу. 3900 евро. 3900 евро бул 4000 доллардан ашкан айлык болот. Мына ошол бирок эми ал мындай идеальный сценарийде ошондой алышат да. Бирок бир орточо эсеп менен алганда бир 3400 3000ден жогору алышат автобус айдагандар. Мына ошолордун айлыгы жакшыраак. Анан жанакы кооптуу жүк ташкан адер айдагандардын айлыктары да көбүрөөк. Айлыктар боюнча мен азыр түшүндүрө алдым деп ойлоймун. 65 менен 90дун аралыгын айталы. Ошондо бир айда сиз 1700 доллар менен 1700 менен 2500 доллардын жок евронун аралыгында мына айлык аласыз. Анан чыгымдар сиз дайыма жылып жүргөн үчүн тамак ашка деген чыгымдар болот да. Ошондуктан кээ бирде кымбат жерге барып каласыз, кээ бирде арзан жерге барып каласыз. Ошентип атып бир 150 менен 300 евронун аралыгында чыгымдар кетет. Мен жеке өзүм 250-300ге чейин коротомун. Ошондо ушул айлыкты, ушул сумманы айлыгыңыздан кемитип коесуз да. Мына ошо болжолдуу айлык мына ушундай. Айлыктарга таасир эткен кошумча бонустар да болот. Булар деген жанакы тапшырма бериши мүмкүн да беришет фирмалар. Бир айда мисалы 10 000 километр айда деп коет. А сиз болсо 12 000 айдашыңыз мүмкүн. Ошондо ашыкча километрге төлөп берет, эко вождение деп коет. Сиз 2-3 айды үнөндөп айдасаңыз көп чыгаша кылбай, ошого да төлөнүп берилет. Бонустар болот. Булга дагы бир 100-200 евронун аралыгында бонустар болуп турат. Мына ушул дагы сизге кошумча киреше болот. Акча каражаттар жөнүндө сүйлөшүп бүттүк. Эми өзүбүздүн түшүндүрүү жолубузга келели кайра этаптар боюнча. Айталы, сизди ийгиликтүү бир фирма сизди кабыл алды. Биз ийгиликтүү сени кабыл алдык деп документтер жөнөткөндөн кийин, колуңузга тийгенден кийин эң кыска дегенде 2 ай, орточо 6 ай, максимум дегенде 1 жылга чейин уланып кетет. Ал орточо 6 ай деп коелу. Ошол аралыкта мына сиз колуңузга виза тийип, 0дон баштап виза тийгенге аралык 6 ай болот. 6 айдан кийин визаңызды алдыңыз, колуңузга тийди, Европага келдиңиз. Эң алгач эле бул Европага келгенинизде фирма сизди тосулат да, өздөрүнүн инструкторлор болот. Мына ошол жерден тест алат, машина берет, айдап көрөт. Сиздин мындай тажрыйба деңгээлиңизди ченешет. Ошол жерден 45 градус, 90 градус деп артка парковка кылып эме кылат, айдаттырып көрөт. Жана ошол жерден чечим чыгарат. Сизди жумушка албай деле коюшу ошол жерден да жаралып калат. Анткени эч эле айда албасаңыз кечирип кой деп коюшу мүмкүн. Бирок 2ге бөлүнөт аларчы. Өздөрүнүн авто мектеби болсо, бул сизди окутуп өздөрү алып калат. 2 жумадай окутат, андан кийин алып калат. А эгер авто мектеби жок болсо, жумушсуз калып кетүү коркунучу деле бар. Авто мектебинде окуп калдыңыз деп коелу, эгер тесттен өтө албай калып. Анда сиз 600 евродон 1000 еврого чейинки аралыкта кошумча чыгым тартып каласыз. Анткени өзүңүз төлөйсүз. Ошондуктан мен айтып кеткен нерсе бул Кыргызстанда туруп үйрөнүү абдан маанилүү. Сиз убакытты да үнөмдөйсүз, каражаттан жагынан дагы аз кетет. Кыргызстанда мисалы 1000 сом, 2000 сом ортосунда турат атан үйрөткөн жердегилер. Мына ошондуктан Кыргызстандан үйрөнүп келгениңиздер бул өзүңүздөргө да алда канча жакшы болот. Эми ийгиликтүү тестти тапшырдыңыз деп коелу, айдоо тестини. Андан кийинки кадам бул код 95. Код 95 деген бул да 2ге бөлүнөт. Айдоочулук күбөлүгүңүз 2009 жылдын сентябрь айына чейин, күнүн унутуп атам, сентябрь айына чейин алынса, сиз кыска код 95 окуйсуз, бир жумалык курс, анан каражат жагынан дагы арзаныраак болот ал деген. Эми бул улуу муундагыларга арналат да, 2009га чейинки алгандар. А биздин уракталар, андан кийинки алгандар бул эми жаңы категорияга туш болобуз да. Ошондо 2009 жылкы сентябрдан беркилерди алгандар узун курс окуйт. Булар 5 жума окуйт. Анан тест тапшырышат. Ал 600 евродой турат тест дагы. Мына 95 өзүнүн эмеси баасы ошончо турат. 95ке жанагы Кыргызстандагы айдоочулук күбөлүктүү Е категория берген тестке окшош. Көрдүңүзбү? Ошол жерден жанагы айтып өткөнүм дагы видеонун эң башында абдан маанилүү. Ошол жакта алган билимиңиз бул жерде сөзсүз керек болот. Жана башка өзүнүн суроолору болот. Бул жактан да даярданасыз алга, сөзсүз даярданып, өз күчүңүз менен өтөсүз. Муну дагы 95ти алдыңыз, андан кийин тахо картаны аласыз, өздөрү фирмалар даярдап берет. Же болбосо Россиядан деле мурда алчу элек, азыр ал жактан мүмкүнчүлүктөр жок болуп калган. Бул көбүнчө бул жактан даярдап калган азыр.
Андан кийин красный бумага деп коет, кызыл бумага баракчалары жана башка дагы коштоочу документтер болот. Мына ошолорду бул жак келгенде поэтапна кадам кадам менен акырындык менен кете берет. Эң башкы маанилүүсү бул жерде айдоочулук тесттен өтүшүңүз керек. Андан кийин код 95-тин тестин ийгиликтүү өтүшүңүз керек. Андан кийинкиси жеңил болуп кете берет. Эми бир аз дагы каражаттар жөнүндө сөз кылалы. Бул каражаттар чыгымдар жөнүндө айталы. Канча акча кетет деген боюнча. Болжолдуу түрдө 1,5 менен 2.000 евронун аралыгында кетет. Чыгаша деген, чыгым дегенде бир аз туура эмес айтылып окшойт. Муну сиздер чыгаша эмес, инвестиция деп түшүнүшүңүздөр керек. Анткени бул бардык оңунан чыгып, ийгиликтүү ишке ашып, бул жакка келип иштеп баштасаңыздар, ал акча сөзсүз кайра кайтып келет. Эселеп да кайтып келет. Мына эми бөлүп айтып берейин. Айтып өткөндөй, жана видеодо азыр бир аз айтканым, 95 категорияны сиз болжол менен 600 еврого койсуз. Андан кийинки чыгымдар, бул жака Европага келүү, сиздин авиабилетиңиз 300 менен 500 евронун аралыгы болсо, ошондой виза сборго төлөйсүз 150 евродой, жана страховка, медициналык камсыздандыруу, ал дагы 150 евродой турат. Жана жеке чыгымдарыңыз, бул жака келгенде фирмалар жатакана кээ бирөөсү берет, кээ бирөөсү бербейт. Жана тамак ашыңыз албетте бул өзүңүздөн болот. Жаныңызга дагы болжолдуу түрдө өзүңүзгө жараша бир көбүрөөк канча алсаңыз жакшы. Бир ал жака дагы бир жаныңызга бир алгачкы жашоо үчүн бир 500-600 евро алып алсаңыз мындай жетиштүү болот. Ошо жалпы алып караганда 1,5 миң евродон өйдө каражатты сарптап турганга, инвестиция кылып турганга туура келет. Эми жыйынтыктоочу бөлүмүнө келели. Мен ойлойм, ушул видео менен бир аз болсо да сиздерге базалык түшүнүктү бере алдым деп. Бул кантип даярданабыз, жумуш берүүчүнү кантип табабыз, айлык акылар, чыгашалар, окуулар жөнүндө сөздөр болду. Балким бир нерселер айтылбай кеткен болсо, же сиздерде суроо жаралса, ушул видеонун астына пикир калтырсаңыздар болот, же болбосо жеке катка жазсаңыздар, мен тизмектеп дагы кошумча видеолорду тартамын. Бул жумушка чакырганымдын себеби, бул сиздерге бул Европага келгенде бир жакшы стартап болуп бермекчи. Башка жумуштарга салыштырып алып айталы, завод, фабрикаларда иштесеңиз, айлыгы ушул жумуштан бир 2-3 эсе төмөнүрөөк болуп калат. Бул жумуштуку мындай жанакы айтып өткөндөй алда канча жакшыраак. Жана дагы бир жакшы жери саякаттоо мүмкүнчүлүгү бар. Мен өзүм жеке 2 жыл аралыкта 15 чакты өлкөдө 400гө чукул шаарда болдум. Кичинекей шаар айылдардан баштап бир чоң мегаполис шаарларына. Айтып өткөндөй, бул жумуш жакшы стартап болуп бермекчи. Жана көп аралыкка, узун убакытка бул жумушка деле калган болбойт. Аракетиңиздерди көрүп, башка тармактарды өзүңүздөр сынап көрүңүздөр, жогорку окуу жайларына тапшырыңыздар, же болбосо Европадан туруп башка өлкөгө кетүү, бул жакта шанстар, мүмкүнчүлүктөр бир аз болсо да жогору болот. Ошондуктан сиздерге ийгилик, аракетиңиздерди көрүңүздөр, аракет кылсаңыздар сөзсүз берекети болот. Байдылда Сардоңгоевдин мындай сөзү бар: башталат баары майдадан, байкабайт аны майда адам деп. Ошондуктан майда аракеттерди кыла бериңиздер, ошонун баары жыйылып бир жыйынтык чыгарат, ошонун негизинде чоң ийгиликтер жаралат. Мына ушуну менен видеобузду жыйынтыктайбыз. Аягына чейин көргөн болсоңуздар, сиздерге ыраазычылык, ийгилик жаратканыңыз жар болсун. Сак саламатта, амандыкта көрүшкөнчө аман болуңуздар.